Айдоочулардын баарын жол белгилерин кайыпталоого шарт түзүп же болбосо эскертип жаткан бул ЛТР Билим Илим каналыбыздын жол чырак көрсөтүүсү. Ардактуу көрүүчүлөр, ардактуу айдоочулар дейин, амансыздарбы? Дал ушул жол белгилерин сиздерге дагы болсо сурамжылоо иретинде алдыңыздардан чыгып жаткан бул жол чырак көрсөтүүсү. Дал ушул сурамжылоону жүргүзгөн мен Бектур Абжапар уулу аты жөнүм. Бүгүнкү чыгарылышта дал ушул Ош шаарынын айдоочуларынын дагы бир жол белгилери боюнча билим деңгээлин чогуу сиздер менен текшерип көрөлү. Сіздер основной машина айдап жүргөндө жест кылып светофор менен жезла менен токтоткон мезгилде кээ бирки айдоочулар түшүнбөйт да, түшүнбөй эле өтүп кетет. Ошол боюнча ал сизге түшүндүрүп көргөзүп берет. Бул тараптан азыр эки тарап кыймыл жүрөт, эки тарап. Бул тараптагы автоунаа токтоп турат. Аркасын салып турат, аркасын салып, жезлди кармап турат. Все уже бул тараптагы автоунаа жылбайт. Буну өзү как кызыл светофор жанып турат деп элестетсеңиздер болот. Кызыл. Со аркасын салып турат жезла менен. Все эки тарап гана жүрөт, бул тараптагы автоунаа токтоп турат. Кимде кандай суроолор болсо бериңиздер, түшүнбөгөн суроолор болсочу. Бул жерде светофор турат, светофорго жетпей стоп линия деп коет да, аксыздык көрүп атасыздар да. Ошо аксыздыкка келгенде автоунааны автоматтык түрдө токтотуп, телефондо сүйлөшпөшүбүз керек. Эч качан. Бул телефондо сүйлөшкөнгө дагы атайын укук бузуулар кодексинде айыппул каралган. Шаардык милициянын кайгыл милициясы менен биргеликте атайын биздин ушу курсанттарды жерине алып келип көргөзүп берип жатабыз. Мунун максаты бирден бир негизги максаттарыбыз бул ушул дегеле жолдо жүрүүдөгү кырсыктардын алдын алуу, кырсыктарды азайтуу максатында болуп жатат. Мындан ары да мындай иш-чаралар байма-бай өткөрүлөт деген үмүттөбүз жана биздин иш пландык мерчемибизге бекитилгендигин билдиребиз. ЛТР Билим Илим каналы жол чырак көрсөтүүсү. Биз атайын айдоочулардан жол белгилери боюнча сурамжылоо кылабыз. Ал эми бүгүнкү чыгарылышта дал ушул сиздер менен биргеликте атайын айдоочу боло турган келечектеги курсанттарга бир окутуу практикасы болуп өттү. Бул жакта сиз эмнелерди өзүңүзгө ала алдыңыз? Дал ушул төрт көчөдө жөнгө салуу боюнча эмнелерди алдыңыз? Бул жерде биз багы тестте теоретически окуйбуз да. Теория боюнча окугандан практикалык жүзүндө бизге более түшүнүктүүрөөк болду да. Жакшы, ушундай уюштургандарыңыздарга чоң рахмат. Бизге түшүнүктүү болду. Дээрлик дал ушул окутуу процессинде теориялык багытта өзүңүзгө жетишээрлик деңгээлде айдоочулук боюнча өзүңүзгө билим деңгээлди толуктай алдыңызбы? Ооба. Бизге пайдалуу болду. Көбүрөөк түшүнүп калдык. Практически мындай практикалык жүзүндө көрдүк да. Мүмкүн кайсыл окутуу процессинде практика жетишпеди же теориябы сизге дагы мынандай жактары болсо жакшыраак болмок деген атайын сунуштар барбы? Ооба. Эмнелерди айтып өтсөңүз? Бизди эме окутканда мындай просто багы сүрөттөр менен карап үйрөнөбүз да. Сүрөт менен мындай бул жака болсо бул жака сүрөт менен бизге анчалык жеткиликтүү болбойт. Азыр бул жерде көргөнүбүздөн кийин мен ошону мындай чөткө түшүндүм да. Канча ай окудуңуз? 3 ай окуганбыз. Анан дополнительно дагы окудум. Эми экзамен тапшырасыздар, Эми практикадан экзамен өтөбүз. Сиз өзүңүздү мындай дал ушул экзаменден өтөм деп турасызбы же Өтөм деп өтө албай турам. калам деп кандай өзүңүз мындай? Өтөм деп эле турам. Өтөм деп даярдыктар жакшыбы? Даярдыктар жакшы. Мыкты деңгээлде окудум деп айта аласызбы? Ооба. Ал эми ага чейин дагы да болсо биздин экзаменден өтүп койбойсузбу? Сурамжылоодан болобу? Майли. Келиңиз. Бул дал ушул жол белгилерин мен сизге бир катардан көргөзүп өтөйүн.
билгендериңизди жооп берсеңиз болот. Дээрлик сиз эми окуп алсаңыз, окуп чыккан болсоңуз баардыгын эле жол белгилерди билесиз деген ойдомун. Бул жол белги кандай Бул аталат? негизги жол, Аха. главная дорога. Аха. Кыргыз тилинде жооп берсеңиз жакшы болот. Бул негизги жолдун бүтүшү. Уступи дорогу. Жол бер. Жол берүү. Жакшы. Жолдун оң жагына чыкпай айдаш керек, опасная обочина. Бир катардан алуу өтүү менен биргеликте кийинки жол белгиге өтөлүчү. Пешеходный переход. Аз калдыңар деген. Аз калдыңар кандай ошондо? Алдыда бериңизчи. жөө жүргүнчүлөр бар деген знак. Эмне деген бул кызыл чийин 3 бурчтук? Эмнени билдирет? Эскертүү белги. Эскертип жатат бул Эскертип жакта. жатат, да. Айдоочу алдыда жөө жүргүнчүлөр жөө өтүүчү, жүргүнчүлөр өтмөкчү өтүүчү. бар деп, Жакшы. Ушул жерден эле бул жол белгини көргөзөйүн. Бул неме самолет жакын өтүшү мүмкүн, чтобы мындай ошол маалда шок болбогонго даяр болуу деген знак. Кайсыл жерге жакын өтөт? Аэропорт жактарда Кайсыл жерге жакын өтөт ушунда самолет? жерге жакын өтөт. Жапыз учкан Жапыз самолет. учат, да. Үстүңөн катуу келсе шок болбой айдаганга даяр Эскертип болуу. жатат бул жакта, да? Мыкты, сонун. Сол жак, оң жактан келген, жок. Оң жактан келген катуу шамал эскертүү болот. Сиз айдоочу боло турган адамсыз келечекте. Ооба. Анан окуп алдыңыз да эми. Окудуңуз. Бирок айдоочулук күбөлүгүңүз колго тие элек. Бирок ошентсе дагы бул жол белгини билсеңиз керек. Окутуп үйрөттү беле? Ооба. Эмне деп Айтат окутуп үйрөттү эле? Катуу шамал. Мүмкүн башкадыр. Катуу шамал? Чын элеби? Ооба. Акыркы жообуңуз. Ооба. Мыкты, сонун. Окуп алгандыгыңыз ушул жерден билинип жатат. Эми кийинки жол белгилерден бир экөөнү берейин, Болду эми? Ишенбей жатасыз өзүңүзгө. Жок, ишенем. Бул жол белги кандай аталат? Бул жол белги эме? Темир жол. Темир жол? Темир жол, Да. Дагы Без кошумчалайсызбы? шлагбаума. Анда булчу? Бул впереди комбайн. Поезд. Комбайн? Нет, да, поезд. Бир эле койку. Экөө бир маанини түшүндүрөбү же кандай окутуп атканда кандай Жок, болду жок. эле? Экөө эки маанини түшүндүрөт. Менин билишиме караганда мен окуп жатканда ушундай деп түшүндүргөн да, эки мааниде. Бирок бир эле түз маани айтылат. Бул темир жол. Темир жол, Эскертүү шлагбауму белги бар ооба. деп айтылат, Сиз алмаштырып алдыңыз экөөнү. Бул комбайн эмес. шлагбаум жок, темир жол, поезд жол, да, болду. Ал эми бул жол белги Стоянка запрещена. кандай убакытта же болбосо кандай бир убакытка чейин токтоп туруп, кандай ушул айырмачылыктарын айтып бериңизчи. Айырмачылыктары бул жерде стоянка кылганга да болот. 10 мүнөт. Да, стоянка кылганга болот. Токтоп турганга болот. Токтоп турганга болот. Анан стоянка запрещена, адашып калма. Кандай ошондо? Бул жерге 10 мүнөткө чейин токтогонго болот, 10 мүнөттөн ашык токтогонго болбойт. Демек бул жерге 5 мүнөт деңиз, Да, 5 мүнөткө чейин токтоп, жөө жүргүнчүнү түшүрүп, же болбосо адам алып, андан кийин чыгып кетсеңиз болот, Бир аз сүрдөгөндөрсүз, мүмкүн бир аз башка маалда булардан жакшына эле эме кылам. бирок экзамен жүрүп жаткан учурда мындан дагы катуу сүр болушу мүмкүн. Андыктан даяр болуңуз. Бул биздин экзамен жеңдим го деп ишенге керек. чекесинде болушу мүмкүн, Андыктан ийгилик каалайбыз. Жакшы экзаменден өтүп алыңыз. Эмне үчүн мурун окуп албадыңыз эле? Ойлобогон экенмин, баштайм. Азыр болсо унаа башкарууга кызыгып окуп жатасыз, Ооба. Окутуу процесси кандай жүрүп жатат? Аябай сонун, жакшы. Үйрөткүчтөр, Үйрөтүшүлөрүм жакшы. практика, теория кандай сизге? Жагып жатабы же кээ бир жеринде кемчилик барбы? Кемчилик жок, бар жок четко жакшы болуп атат. Теория неме дагы бар жок жакшы. Алдыңкы экзаменден өтүүгө кандай өзүңүздү даярмын деп ойлойсузбу? Кула алса даярмын. Даярсыз. Даярмын. Ага чейин биздин экзаменден да бир өтүп койбойсузбу? Эмнеге? Даярсызбы? Даярмын. Келиңиз, баштадык дегенде эле тап ушул белгиден баштайлычы. Бул белги кандай аталат? Оң жактан шамалды. Оң жактан шамал, бул жактачы кызыл чийим менен 3 бурчтук эмне деп жатат? Эскертүү белги. Эскертип жатат, Капталдан соккон кооптуу шамал деп эскерип жатат, Жолда жандуу
бар. Эскертип жатат сизге. Эскертип жатат. Алдыда жан жаныбарлар бар деп, э? Дагы бир суроону берейин ушул жерден. Сужение дорога, жол кишилер барат. Эки жактан тараш, э? Тараш. Жакшы. Жолда перекос бар. Сырдап атасызбы? Жолда ооба сырдап атам. Жолда бөлүнүш жол бар. Эскертип жатат, э, бул Эскертип жакта. жатат. Урматтуу айдоочу, бизде бир аз сурамжылоо иштери жүрүп атты эле. Бир 2 мүнөткө убактыңызды алабыз, түшүп койсоңуз. 231-228. Ассалам алейкум. Салам алейкум. Урматтуу айдоочу, амансызбы? Кайсы жака жол алдыңыз? Нергеле? Бул жака эле? Ооба. Сода бар го. Э, Ошонун тушунда. эмне кыласыз ал жакта? Камера установка алган. Жумушка. Демек, жумушка бара жатасыз, э? Кеч эмеспи? Эми бошодум да. Баракелде. Сон ЛТР Билим Илим каналы жол чырак көрсөтүүсү. Атайын айдоочулардан сурамжылоо жүргүзөбүз негизинен. Жол белгилерин билебизби жакшы эле? Билебиз. Айдоочулук көлүктү алганыңызга канча жыл болду? Тажрыйбаңыз канча дегенде? 13-жылы алгам. 2013-жылы алгансыз, э? Ар жактан 7 болсо, бул жактан 6. Демек 13 жыл болуп турат, э? Жол белгиси кандай аталат бул жол белгиси? Главная дорога. Негизги жол. Мүмкүн болсо кыргыз тилинде айтсаңыз сонун болот. Кичине кыйналамда кыргыз тилинде. Аракет кылып көрүңүз, жардам берейин, э? Ооба. Негизги жол, башка жол, э? Ооба. Бул негизги жол түгөндү деген белги. Баракелде, билет турбайсызбы аягында сону? Бул уступи дорогу, жол бошот деген. Жол бер деген, э? Ооба. Токтоосуз айдоо мүмкүн эмес. Токтоп туруп анан айдаш керек. Жакшы. Бул лежачий полицейский. Жасалма дөңчө бар деген, э? Жасалма дөңчө. ооба. Булчу? Бул билдирүүчү знак, уведомляющий. Эскертүү. Эскертүү. Айдоочу мырза. Урматтуу айдоочу мырза. Бул жол белгиси. Бул шамалдын негизин көрсөтүп турат. Ошондо Шамал эскен жанында аэропорттун жанында негизин турат. кооптуу шамал деп турат, э? Ооба. Капталдан соккон кооптуу шамалды эскертип жатат сизге. Самолет учат. Этапкол деген билдирет. Жапыз учуучу самолет деп эскертип жатат, э? Бунусу Аракет кылып көрүңүзчү. алдым да. Атыңыз ким? Акбар Шох. Акбар Шох. Ооба. Акбар Шох мырза. Бул жол белгини окуп жатканда негизинен окуп алдык беле же айтпады беле? Айткан, бардыгын айткан, эми 13 жыл болуп калды, кичине. Окуп алгансыз. Ооба. Бирок унутуп калдыңыз. Кандай белги? Билбейм. Жол белгиси эмес бирок. Жол белгиси эмес, машинанын арт айнегине жармаштырып алат. Эмне үчүн эмне? Кызыгып көрдүңүз беле мындай? Эмне экен деп? Жок. Кызыгып көрбөдүңүзбү? Эмнеге? Бул мындай белги мен бир жерден тура машиналарда көргөм, бирок кызыккан эмес экен. Кызыккан эмес. Жол белгилерин жакшы эле билебизби? Келиңиз, аракет кылып көрөлү. Айдоочулук күбөлүктү алганыңызга канча жыл болду? 16 жыл. 16 жылдын жүзү болуп турат. Бул жол белги кандай аталат? Бул пайыз жол бар. Шлагбаум, 5 шлагбаум. Шлагбаум барбы же шлагбаум жокпу ошондо? Шлагбаум бар. Жок. Мүмкүн жоктур. Мүмкүн бардыр. Кайсы бири? Шлагбаум бар. Шлагбаум бар, акыркы жоопко токтолосуз. Жакшылап ойлонуңуз. Бол. Ошо. Шлагбаум бар, темир жол өткөлү. Ал эми булчу? Үлбеткен. Ушундо бул? Предупреждение. Я. Пайыз жолу бар. 5 шлагбаум. Шлагбауму жок, э? Жок. Бул жол белгичи. Бул платный парковкада коюлат, дополнительный знак да. Жакшы. Ал эми бул жол белги эмес, белги. Бул мынау көз көрбөйт, эшитпейт. Көз көрбөйт, э? Эшитпейди, сүйлөбөйт. Элестетиңиз, эми көз көрбөгөн айдоочу унаа башкарып бара жатып, унаа башкарса болобу негизинен? Көз көрбөйт деп жатасызбы? Сүйлөбөйт. Ошондой десеңиз. Атыңыз ким? Шоят. Шоят. Ооба. Шоят мырза, жөн эле жөө жүргүнчү гана катары бара жатып эле. Мен ушул сурамжылоодон өтөйүнчү, ушул бериңиздер.
жагып турган учурда өзү келип атайын биздин сурамжылоодон өткүсү келип турат. Анда биз суроолорду берели. Алгач эле айдоочулук күбөлүгүңүз барбы? Бар. Түнөктөн көрсөтөйүн. Кайсыл жылы алгансыз? 2020 алгам. 2020 алгансыз, Демек 6 жылдын жүзү болгон турат. Ооба. Бул жакта жолдон кетип атканыңызда баягы кесилиш болот го. Ошо кесилиште мына чоң сизди башкы жолго эмнени билдирет. Башкы жолдо кетип атканыңызды билдириши мүмкүн. Бул болсо жана туннель. Туннелге кирип аткан эмнин белгиси. Булчу? Бул эмне? Предупреждающий знак деп коебу, эскертүү знак. Эскертүүчү, Эскертүүчү знак. Бул боковой ветер. Бул самолеттор баягы жерге жакын учуу белгиси. Бул сол жакка поворот тыюу салынат. Ал эми түзгө оңгочу? Түзгө оңго жана обратно неге разворот алган. Ооба, болот. Демек бул жерде бир гана солго гана тыюу салынат. жүрүүгө болбойт. Жүрүүгө болбойт. Азаматсыз. Шаят мырза, эми уна алышыңыз керек экен да. Унаны качан алабыз? Жакында алам. ЛТР Билим Илим каналы жол чырак көрсөтүүсү. Бизди көрүп турсаңыз керек. Жок. Көрбөдүңүз беле? Келиңиз, эми көрөсүз анда. Айдоочулук көлүктү алганыңызга канча жыл болду? Тажрыйбаңыз канча? 3-4 жыл болуп калды. 3-4 жыл болуп калды. Бул запрещен. Запрещен Парковка болсо керек. Парковка запрещенбу? Жок. Кандай? Точно не помню, да. Эстен чыгып калды. Ачыгын билбейсиз. Анда бул жол белгичи. Билбейсизби? Эмнеге окшоп турат бул? Тебе дорога болсо керек. Кандай? Бул жол белгичи. Повышение скорости болсо керек. Повышение скорости болсо керек. Жылдамдыкты көрсөтүп турган белги, Бул жол белгичи. Муну да билбейсиз. Булчу. Бул белги кандай аталат анда? Жол белгimiz уналардын артында коюлуучу боюнча белги. Оңой ырагын берейинби? Оңой ырагын сизге. Оңой. Сизге жакшы. Бул жол белги кандай аталат? Келиңиз. Муслим мырза, сиз такыр эле жооп бере албай жатпайсызбы? Эми билген болсоңуз жооп берип койгон жакшы го. Бул белгичи. Эмнеге окшоштуруп атасыз, айтсаңыз. Бул белгиге. Бул жерде күлкүлүү нерсе болбой атат да. Күлкүлүү нерсе болуп атат. Сиздин жол белгиңиз билбей калганыңыз бул аябагандай өкүнүчтүү болуп жатат. Анткени 3-4 жылдык тажрыйбаңыз бар экен, бирок көптөгөн жол белгилерди билбей жатасыз. Эмнеге окшоштурдуңуз? Самолет. Эмне болуп атыптыр самолет? Айтыңызчы. Оодарылып атыптырбы, же учуп атыптырбы, же конуп атыптырбы, кандай? Конуп атыптырбы? Бул жол белгини билебизби? Жок дегенде. Уступить дорога болсо керек. Анда бул жол белги кандай аталат? Муслим мырза, бул нерсе мындай сиз бир жагынан күлүп, Болду, үйрөнүп калган экен. Демек, кандай кылабыз ошондо? Үйрөнүп калган. Үйрөнөбүз, окуйбуз, кайталайбыз. Бул өкүнүчтүү нерсе. Болду. Сиз жолдо жүрөт экенсиз. Анан сизге ишенип жүргүнчүлөр жүрөт. Бул жол белгиси кандай аталат? Главный дорога. Негизги жол. Кыргыз тилинде окуп алдык беле? Кыргыз тилинде окуп алдык ооба. Анда кыргызча жооп бериңиз, Кыргызча кичине кыйланып калам. Кыргызбызбы? Өзбекмин мен. Кыргыз тилинде сайн өзүм негизи. Макул. Аракет кылыңыз, мен жардам берейин, Өзүңүздүн билишиңизче жооп бере бериңиз. Главный дорога бүттү. Негизги жол бүттү. Главный дорога унутуп калдык кичине буну. Главный дорога дейсизби? Жок, главный мына келип. Бул жол белгини унутуп калдыңызбы? Жок, буну унутуп калдым. Кандай бул жол белгичи? Главный дорогадан оң жакка уступитин. Кооглачы эми кызалат болуп эмес. Эмнеге кызалат болосуз? Сиз тескерисинче бизди кызалат болуп атпайсызбы? Просто алиги неме болуптамын өзү негизи билем азыр. Просто чөкөч камеранын жанында болгон. Тайгак жол. Тайгак жол бар алды, Кирпич. Кирпич деген эмне деген ал? Кирүүгө мүмкүн эмес. Курулушка иштетеби?
Жок. Кирип иштеп атпайсызбы? Кирүүгө так болбойт да. Кирүүгө болбойт деп бул жактан мындай көргөзүп айтсаңыз негизинен баса белгилеп, Запрещен 8 тоннадан бийик запрещен. Оор жүктө. Жакшы. Жакшы келет атасыз. Ветер, шамал. Капталдан соккон кооптуу шамал, У аэропорттар неме учат деп, самолет пас учат деп белгилеп Чыккан самолет. ЛТР Билим Илим каналы жол чырак көрсөтүүсү айдоочулардан сурамжылоо жүргүзүп жаткан учуру. Алгачкы суроолорду берейинчи сизге. Mayli. Келиңиз, Poyez жолу. Кандай поезд жол? Башкасын көрсөтүнчү. Башкасын? Эмне баштаганда эле чу дегенде эле артка таштадыңыз го. Артка кайтып. Ошондо бул жол белгини билбейсизби? Кандай? Эмнеге окшоштуруп турасыз? Поезд жол дедиңиз жогоруда. Ошондо кайсы бирине токтолдук же мындай эмнелер болуп турат бул жакта? Атыңыз ким? Айбек. Айбек мырза. Келиңиз. Бул жол белги кандай аталат? Окуп алганыңызга 1 жыл болуптур, Окуп алдыңыз беле? Ооп, болду. Эсте жок да азыр. Эсте жок. Башкасын эсте алам бирок. Бул жакчы. Эсте жок. Ооп. Поезд. Эскертүү бергиз. Ушул поезд жолу. А баягычы кандай жол ал? Эмнеге окшоп турат? Айтыңызчы окшоштуруп. Башкасын көрсөтүнчү. Остановка запрещен. Остановка запрещен. Кандай убакытта же болсун, кандайдыр бир убакыттан кийин жүрүп кетебизби, кандай? Эмне деп турат? 5 минут токтоп турган болот. Пешеходный переход. Пешеход деп турабы бул жакта, Абайла балдар. Абайла балдар бар бул жакта деген, Чуркап үйүшү мүмкүн деген. Платный парковка бар. Дал ушул жөө өтмөктөн көпчүлүк учурда айдоочулар жүргүнчүлөргө жол бербей айып пулга түшкөн учурлар көп эле кезигет. Бүгүнкү чыгарылышта да кээ бир айдоочулар жөө жүргүнчүгө жол бербей койгондогу да кезиктирдик. Алардан биз сурамжылоо да жүргүздүк. Айтарыбыз, жол белгилерин билип, жол эрежесине баш ийиңиздер, урматтуу айдоочулар. Дал ушул нерселерди аткарганыңызда гана жолуңуздун дагы да болсо ийгиликтүү болуусуна шарт түзүлөт. Андыктан баардыгыңыздарга ийгилик каалайбыз. ЛТР Билим Илим каналы жол чырак көрсөтүүсү кийинки чыгарылыштарга чейин сак саламатта туруңуздар.